профессионал журналисттин деңгээлинде элде маалыматты жеткирип бир заматта чайкап койгон блогерлер да чыгып атат да, бар да. Аны биз моюнга алышыбыз керек. Бул мыйзамда ошол блогерлерди дагы биз могу демесин караш керек. Канча анын жараткан материалын канча киши окуйт, канча бул пикир жаратууда да. Мисалы мына YouTube каналдары бар, биздин блогерлерибиз бар. Абдан маселени ар кандай комментарийлерди көрсөң дагы кээде төбө чачың түк турган маалыматтар бурмаланып кетип атат. Кээде профессионал журналист айтпаган чындыкты блогерлер айтып салып атат дегендей. Биз бөлүп карабай, биз эми азыр ушул жагын кандай кыласыңар? Блогерлер боюнча өзүнчө мыйзам жазабыз деп койдуңуз да сиз баягы күнүчө. Туурабы? Ушуну экинчи окууга чейин биз жалпы эле ошол массалык маалымат каражаттарынын мыйзамын могу 21-кылымдын бүгүнкү күндөгү мындай заманбап тартипке алып келүү жагын сунуштайт элем да мен. Бөлбөсөк. Ушуга кандай оюңуздар, журналисттер? Сиздер эмне дейсиздер? Мен суроо берейин дедим эле да. Биз сиздерди угабыз. Албетте угабыз биз сиздерди. Экинчи окууга чейин убакыт бар. Ошончо мына угуулар болуп атат да. Кандай дейсиздер? Саламатсызбы? Блогерлер боюнча биз айта албайбыз, бирок чын эле расмий иштеген, этиканы сактаган, эл аралык стандарттарды сактаган журналисттердин ишмердүүлүгүнө блогерлердин да жасап аткан иштери аябай таасир этип атат. Азыр биз гана эмес, коом гана эмес, депутаттар, чоң деңгээлдеги даражалуу биздин бийликтеги иштеп жаткан биздин атка минерлер, блогерлер ким, журналисттер ким деп мындай башаламан кабыл алуу болуп атат да. Негизи ар бир адам блогер боло албайт, ар бир блогер журналист боло албайт. Менин билишимче көбүнчө биздин кесиптештер мурун ушу редакцияда иштеп, анан редакцияда албетте чектөөлөр бар да, сен ар кайсынын баарын жаза бербейсиң да, жаза бергенде да такташың керек да, балансты түзүшүң керек, андан кийин анан беришиң керек. Чектөөлөр киргизилгенден улам көп биздин кесиптештер мен мыйзамга, силердин мыйзамыңар мага кереги жок, мен өзүм иштейт элем деп туруп блогерликке кетип калган биздин кесиптештер бар да. Ошондон улам чектөө албетте болбош керек, бул сөз эркиндик, ар бир бизде адам, ар бир кыргызстандык сөз эркиндикти мындай алып жүрүш керек, бирок ооба жоопкерчилик болуш керек. Биз бардыгыбыз мыйзам талаада иштеп жаткандан кийин бардыгы бүт маалымат каражаттары эмес, маалымат менен иштеп жаткан башка журналист эмес адамдар деле жоопкерчиликтүү болуп, ооба мыйзамды сакташ керек. Бирок ошол эле кезде ашып кетпеш керек. Эгерде азыр мыйзам кабыл алып атканда деле дыкат карап чыгыш керек. Азыр эле кабыл албастан, анын баарын бизге окшоп, мына 2 жыл кеттиби азыркы мыйзамды талкуулаганга. Аны да жакшы талкуулаш керек. Анткени сиз айткан, туура айтып атасыз, блогерлер деле журналисттер айта албаган нерсени блогерлер айтат. Анткени бизди чектеген биздин мыйзам бар, биз деле көп нерсени азыр деле айта албайбыз. Анткени биз айтабыз, азыр мына могу мыйзам бар, азыр мен мону айтсам, бизге Маданият министрлиги чектөө киргизилет, ал айтат, момундай кылып турсуңар, бул жалган маалымат деп, бирок жалган маалымат болбошу мүмкүн да, анткени блогерлер биз мына айтып атабыз, могу жалган маалымат деп бергенден кийин, анан бир нече убакыттан кийин анан журналисттер ойгонуп, анан журналисттер тастыктап, анан ошол маалымат жалган эмес болуп чыгып атат да. Ошондуктан бул мыйзамды да эгерде Маданият министрлиги алып чыкса, аны да аябай жакшы караш керек да. Самое главное, не навреди деп коет го, не навредить, просто... Кайркулайым, анда сиздин оюңузча блогерлер да өзүнчө мыйзам кылып чыгарсак деп атасыңарбы? Ну, блогерлер өзүлөрү деле ошентип чыкканда, биздин чөйрөдө иштеген эле журналисттер, алар айтканда, силер мындай, силер иштеп атканда, мурунку журналисттер кийин анан эркин блогер болуп кетишти да. Бизди чектебес, бизди эчтеке чектебеш керек, биз эл менен иштешибиз керек деп алар кеткенде, эл менен чын эле иштеш керек.
Биз колубуз жетпеген нерсеге блогерлер жетип атат да. Ошондуктан балким ооба мыйзам болобу, жок, бирок мыйзам десеңер мыйзам, блогерлер эгерде макул болсо. Анткени биз билебиз, биринчи бул мыйзамдын вариантында блогерлер да кирип калганда, 5000 катталуучу бар болсо анда ошол адам кадимкидей эле ЖМКК болуптур деген ушул мыйзамга кирип кеткен. Эсиңизде болсоңуз эң башында. Андан кийин блогерлер чурулдагандан кийин анан аларды алып коюшкан. Кайра бөлүп коюлду, кийинки вариант. Ооба, бөлүп койду, бирок бөлүп койгондо эле туура. Анткени биздин ишибиз башка да. Биз деген өзүбүздүн стандарттарыбыз бар, этика деген эл нерсе аралык бар. стандарт деген бар, журналистика. Биз ошо менен иштешебиз да, алардыкы башка болуп атпайбы? Анан мыногу мисалы Азаттыкта дагы бул ар кандай информация менен маалыматты бергенде анан түбүнө эскертме жазып коет да, личностька асылбагыла, мындай эме өчүрүлөт дейт да. Ошол менин оюмча туура да. Кээде жөн эле маселе калып кетет. Прическасы мындай экен, эркектей болуп прическа кылып алыптыр. Көйнөгү кыйшайып калыптыр жакасы деген эле маселеге өтүп, башка талкууга кетип калышат да. Вот ушундай баягы жеке бою кичине экен, же бою узун экен, же деген маселелер бул личностька өтпөй, маселени мындай кызыктырыш керек да. Биз маданият деген нерсе бар да, мамлекеттик коомду биз маданияттуулукка тарбиялоодо мыйзамдын салымы зор болуш керек да. Анан жоопкерчилик, албетте, бул комментарий үчүн азыр мына жоопкерчиликтүү болуш керек. Бардыгы жазган мындай мисалы пост койду Facebook'тан дейли, ал жооп бериш керек. Так маалымат чыгыш керек. Жок маалымат чыкпаш керек деген. Анан мына мен Марат мырза мынагу сабаттуулук боюнча могу мамлекеттик тил мыйзамыны, мына конституциялык мыйзамды биз кабыл алдык. Тийиштүү органдардан абдан мындай мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө биз мыйзам аткарылышын көзөмөлдөп атабыз дегенибиз менен социалдык сайттарды карасаңыздар ушунчалык төл сөздөрүбүз келегей, ката, бурмаланган, ушундай баягы кыргыздын мындай деги эле биздин орфографиялык, орфоэпиялык деги эле мындай бир биздин стилистикалык чоңор койгон каталар менен жазышат да. Анан ууа деген сөздү жаза албай калгандар бар, контингенттер бар да. Анан кандайсыз деген сөздү жаза албайт. Кандайсыз? Калган сөз жок, жутуп коет. Ой, эми таң каласың. Ушул сабаттуулук боюнча дагы бир мындай бир немени киргизишибиз керек мыйзамдарга, Марат мырза. Ушул кайсы бери барбы? Абдан туура белгиледиңиз. Мен сиздин баягы биринчи сурооңуздан баштайын. Кесипкөй журналисттер жана блогерлер деп. Биз журналисттердин кадыр баркын көтөрүшүбүз керек. Бүгүнкү күнү бардык телефон колдонуучу Кыргызстандын жарандары өзүлөрү маалымат таратуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү жаңы технологиялардын шарты менен. Бирок журналист бул мыйзамдарда каралгандай катталып жана ал көбүрөөк бүгүнкү күнү керек болсо сөз болгондо журналисттик кесип бул жоголот, себеби бүгүнкү күнү технология ушундай шарт түзүп койду деп. Жок, тескерисинче журналисттердин кадыр баркы өсүп бара жатат. Себеби журналисттерде жоопкерчилик бар. Журналисттер блогерби же башка жаранбы көбүрөөк маалымат билиши керек. Анын өтмүшүн, бэкграундун эскертиши керек. Жана сиз айткандай моралдыктагы жоопкерчиликтерин өзүнүн ички принциптерин, ички тормуздарын дагы иштетип, айрым бир блогерлер же болбосо жарандар сыяктуу эле кете бербеши керек. Бул жаатта ошол үчүн биз блогерлерди бул мыйзамга кошууну туура эмес деп эсептейбиз. Анткени бардык эле телефон колдонуучу мүмкүн блогер аталышы мүмкүн. Бирок журналисттердики ошондой.